Муртазалиев мандатын талап кылды. Свердлов райондук 1 мандаттуу округу боюнча депутаттыкка талапкер Абдурахман Муртазалиев борбордук шайлоо комиссиясы анын мандатын бербей жатканын айтып, арызданып Баш прокуратурага кайрылды. Анын айтымында Бишкек шаардык соту ушул жылдын 1-мартында борбордук шайлоо комиссиясын Муртазалиевке депутаттык мандат берүүгө милдеттендирген чечимин чыгарып күчүнө кирген. Муртазалиев буга карабай борбордук шайлоо комиссиясы соттун чечимин аткарбай жатканын, 7-майда бул округ боюнча депутат Шайлообек Атазовдун мандаты алынгандан кийин дагы жыйынтык чыгарбай жатат деп чара көрүүнү талап кылууда. 2022-жылы өткөн шайлоодо Свердлов райондук 1 мандаттуу округунан Абдурахман Муртазалиев жеңип чыккан. Бирок ал добуш сатып алууга айыпталгандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы анын талапкерлигин жокко чыгарып жарыштан четтеткен. Ушул жылы Муртазалиев борбордук шайлоо комиссиясына Атазовдун мандатын жокко чыгарып, ага мандат берүү боюнча арыз менен кайрылган. Бирок мекеме аны кароодон баш тарткан. Мындан кийин